вакцина алайынбы албайынбы деп кайра сурашат да. Мен элдерге сразу жооп бердим. Мен сиздерге тандоо бердим депчи. Кыскасы айтканда, вакцинаны алуу үчүн бул тээңдин эки жагы да. Тээңдин бир жагында сиз искусственный жасалма түрүндө микробторду киргизип туруп, сиз өзүңүздүн коргогучтарыңызды иштеп чыгасыз, же сиз аларды киргизбей туруп дагы өзүңүздүн коргогучтарыңызды күчтөп аласыз. Мына ушул эки абал турат. Муну тандасаңыз алыңыз, муну тандасаңыз албаңыз. Демек, дагы кошумча алсам болобу деген суроого, демек, алыш үчүн мен мынтип айтат элем да, алыш үчүн сиздин ден соолугуңуз чыңбы, сиз ошого өзүңүз кепилдик бере аласызбы? Мисалы, сиз 4-этажга чейин чыкканда эч кандай дем албастан, кыйналбастан, энтикпестен, ооздоруңуз көгөрбөстөн, тез жүрөгүңүз сокпостон чыга аласызбы? Демек, сиздин иммундук системаңыз жакшы, сиздин электроостериңиз жакшы, кыскасы ташыдат экен. Сиздин давлениеңиз көтөрүлгөн жокпу? Демек, сиздин ден соолугуңуз чың экен. Сиздин сахарыңыз көтөрүлгөн жокпу? Демек, сиздин ден соолугуңуз чың экен. Уйкуңуз келип, шалдырап, көңүлүңүз жок, бир нерсе нервничтетип, же денеңизге бир нерсе бүдүрлөр чыгып кетип, же сиздин заңыңыз чыкпай калып, мисалы, менин заңым бир жумала чыкпайт дегендер бар. Жок, мен аларды эч качан сиздин каныңыз таза, сиз вакцина алсаңыз жакшы көтөрө аласыз деп айта албайт болчумун. Сиздин зараңыз күнөөгө чыгып туруш керек. Зара деген бир күндө 3 маал, 3 жолу бул норма, түсү деген агыс чыгыш керек. Эгер сиздин зараңыз момундай болуп, кыпкызыл светте болуп, тез чыгып, түнү да чыксаңыз, анда мен сиздин ден соолугуңуз чың, сиз вакцина алсаңыз болот деп айта албайт элем. Албетте, вакцинаны алыш үчүн кандай критериялар керек да? Вакцинаны алыш үчүн биринчиден клиника деп коет да. Сиздин жалпы жөнүңүздөн организмиңиз кандай абалда турат? Мына ушул мен жогоруда айтып кеткендей, күнүгө эртемен турганда башыңыз оорубай турса, көңүлүңүз ачык турса, кечке чейин жакшы суу ичип, сиздин зараңыз таза чыкса, бир күндө бир маал сөзсүз түрдө заң чыгып турса, денеде эч кандай бүдүрлөр болбосо, сиздин бетиңизде эч кандай угрилер, сиздин колуңузда экземалар, сиздин колуңузда псориаздар болбосо, сиздин отуруп турганыңызда буттарыңыз каршылдабаса, буттарыңыз жакшы кыймылдап, 4-этажга чыкканга чейин булчуңдарыңыздын эч жери оорубаса, сиздин давлениеңиз көтөрүлбөсө, уйкуңуз жакшы болсо, эртең менен турганда башыңыз оорубай турса, дагы эмнени айтайын, дагы клиника деген сөз сизде жалп жок деген сөз да. Демек, сиз ден соолугуңузга кепилдик өзүңүз бере аласызбы? Анда барып алыңыз, себеби сиздин дейкастериңиз жакшы иштейт, сиздин электроостериңиз жакшы иштейт дагы, келген тирүү чала өлүк микроб вирус болобу, өлгөн вирус болобу, киргенден кийин сиздин организм аны менен жакшы күрөшө алат. Өтүндө ташы барлар алабы деп да сураптыр. Эми өтүндө таш барлар, сиз өтүңүздө ташты, сиз ден соолугуңуз чың болгон үчүн пайда кылып алган жоксуз. Сиз аны ден соолугуңуз жакшы болбогон үчүн пайда кылып алдыңыз. Демек, сиздин өтүңүздө таш болуу менен эле сизде запор деген бар. Сиздин ичиңиз катат, сиздин жоон чейиңиз мүмкүн рентгенге түшсөңүз узарып кетти. Мүмкүн сиздин геморроюңуз бар, мүмкүн сиздин варикозуңуз бар. Демек, сиздин мен организмиңиз таза алыңыз деп айта албайм, мен кепилдик бере албайм. Бул биринчиден. Экинчиден, мен азыркы вакцинага ачык эле айтам, мен албайм, алганга дагы үгүттөйм. Эмне үчүн? Вакцинаны алыш үчүн ал деген жылдап деген испытание өтүш керек, текшерүүдөн өтүш керек. Мага жазат менин коллегаларым, окуй сен эмне деп атасың, сен эмне сен илгерки вакциналарды эмнеге жокко чыгарып атасың? Кечирип коюңуз, урматтуу коллегалар. Илгерки вакциналар, алар 10 жылда, 20 жылда, 30 жылда испытаниядан өткөн вакциналар. Аларды мейли ала беребиз, коркпостон ала беребиз. Себеби алар деген адамга зыян келтирбейт. Адам ага туруштук бере алат. Мунугу вакцина, коронавирустун вакцинасына мен кепилдик бере албайм. Себеби биз коронавирус 19-жылы келди. Азыр 2021 жыл. Ар бир врач айтып атат, жок, бул коронавирус 21 өзгөргөн түрүндө келди. Мутация болуп келди деп атат. Мутация деген сөз, ал мурункуга караганда мындай сырткы чөйрөгө туруктуу болуп келди деген сөз. Зомби деп коет, мына азыркы жаш балдардын тили менен алганда. Ал зомби болуп келди. Аны биз кантип өлтүрө алабыз? Аны биз кантип туруштук бере алабыз? Эгерде биздин организм слабый болуп турган болсо.
Дагы бир лабораториядан айтар элем, мынакей, мынау деген бул азыр ушу мына 19 жаштагы жаш кыздын каны, караңыздар. Бул деген аябай коркунучтуу, бул крик о помощи деп атат. Организм кыйкырып атат, кокуй дейт. Мына нормада деген эритроциттер, мынакей нормада мен дайым айтам сиздерге. Эритроцит деген мынандай өзүнчө жүрүш керек, жалгыз жүрүш керек, ичинде лейкоциттер жалгыз жүрүш керек. Булар бизге кычкылтек тамак ташыйт деп. А ушул эритроцитти, мына эритроцитти, эми мына эритроцитти салыштырыңыздар. Мына. Бул эмне деген? Бул бырышып калды деген. Бул деген болду, бул эч кандай кызмат аткара албайт. Бул бизге кычкылтекти алып бара албайт. Бул бизге белок, углерод, жирди алып бара албайт. Бул бизге калий, магний, железо, бизге керектүү микроэлементти алып бара албайт. Мунун ошол ичиндеги керектүү нерсенин бардыгын биздин организмибизде жүргөн жөнөкөйлөр, гриппкилер, гельминттер, вирустар, микробдор жеп койду. Мына ошон үчүн бул ушундай абалга келип калды. Мунун ичиндеги керектүү нерсенин бардыгын демек бизде жашап аткан 5 микробиом жеп койгон үчүн булар ушундай бырышкан абалга келип калды. Ушу сизге кычкылтек ташып бере алабы? Ушунун жанында мына азыр мен лейкоцит издеп табсам болот, эми убакыт кетип калбасын. Лейкоцит дагы аябай бырышып кичинелип кеткен. Ошол лейкоцит бизге кирген коронавирус 19-дун тирүү же өлүк түрүн жок кылып бере алабы? Жок кылып бере албайт. Ал өзү ооруп атса, кантип сиз бизге ошону жок кылып берет? Ал өзү ооруп, зойго жатат бул жакта. Демек, урматтуу мекендештер, дагы бир жолу тастыктап кетейин, токтоп кетейин. Аласызбы, албайсызбы? Менин берген видеомду кайра угуңуз дагы, анан өзүңүз жыйынтык чыгарыңыз. Лично мен ала албайм. Себеби деген испытаниядан өткөн эмес бул вакцина.